Мындай Кавасаки синдрому дегенчи, бул 1967 жылы Япониянын окумуштуусу жазганда, ал ошол синдромдун немеси бул көп органдар организмдеги жабыркагандан ошону чогултулган түшүнүк болуп Кавасаки синдрому дейт да. Андан бери мына көп убакыт өттү да. Азыркы учурдагы бүткүл саламаттык сактоо системасында ковидтен кийин ушундай көп органдар жабыркаганды ошо Кавасаки синдрому окшош оору деп, же болбосо балдардын мультивоспалительный синдрому деп аталат да экинчи ягына. Анткени бул оору балдардын арасында гана кездешип атат да. Көбүнчө ушу быйыл азыркы учурдагысы ушу ковидтен кийинки кабылдап кеткен учурларда көп органдары жабыркаганда Кавасаки синдромуна окшош оору деп регистрация болуп атат да. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда ушундай код берилди да. А так муну баягы балдардын мульти органдарынын жабыркаланышы да. Мында көптөгөн органдар ушу жабыркайт да. Андан башка биз баягы лабораториялык текшерүүлөр болот. Лабораториялык анализдердин негизинде, клиникасынын негизинде, анан муну бир эле врач койбойт. Бизде баягы атайын жумушчу топ бар, ошо консилиумдун жыйынтыгы менен коюшат да. Анан коомчулук айтып атышпайбы, баягы саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен ушундай Кавасаки окшош синдром же болбосо андай катуу немени божомолдосо, анын баардыгын биздин борборго жиберет дагы. Анан ошол жерден баягы биздин врачтар буга даяр, клиникалык протоколдорубуз бар. Ошонун негизинде кошумча текшерип, шаарда лабораториялар более региондорго караганда күчтүүрөөк да. Текшерип, анын функционалдык жанагы параметрлерин текшерип, клиникасын текшерип туруп анан коет да. Мына жаңы жылдын нары жагынан баштап ушундай балдар 28 баланы биздин борборго ушундай божомол менен жиберишкен. Анын ичинен 15-ин Кавасаки окшош синдром деп коюп дарыладык да, мына жаңы жылдан бери. Анан алардын ичинен экөөсүнүн акыбалы абдан оор болгон, азыр турукташып жакшы болуп калды. Баарыныкы акыбалдар жакшы. Белгилери кандай болот экен агай синдромдун? Эми белгилери мындайда, баягы биринчи дене табынын температурасы жогору болот дагы, ал жанагындай неме жеңил избивать этилбейт да. Абдан туруктуу болуп көпкө чейин кармалат. Анан кийин көбүнчө бул жүрөк кан тамыр оорулары, нерв оорулары, ашказан ичеги оорулары козгойт. Ошолордун немеси болот. Анан тери суставной форма деп коебуз, муундары ооруйт, булчуңдары ооруйт. Ушундай бир көп органдар жабыркайт да. Ошонун негизинде анан жанагындай ошон үчүн мульти деген ушу көп органдар воспалениега дуушар болгондуктан, жабыркагандыктан мультивоспалительный оору да бул. Толук бул оорудан толук айыгып кетет деген ишеним бар экен да анда. Толук айыгып кетет деген ишеним бар. Дүйнөдөгү баягы дүйнөлүк саламаттык сактоо системанын статистикасы боюнча, ковидтен кийин ушул жөнүндө көп айтып башташпадыбы? Бүт жанагы массалык маалымат каражаттарда, медициналык коомдорда ушундай чет өлкөлөрдө биринчи ушундай оорулар менен ооруй баштады деди. Алардын статистикасы боюнча 0,5-2,5%-тин тегерегинде 0,5-тен баштап ушундай ковидтен кийин ушу балдардын арасында ушундай Кавасаки окшош синдром менен кабылдап кеткен учурлар катталат деп алдын ала айтылып ошондой болгон да. Анан ошого карата бизде баягы даярдык көрө баштаганбыз, врачтарыбызды ушуга баягы окутуп,
аларды саламаттык сактоо министрлигинде клиникалык протокол түзүлгөн. Ошонун негизинде кандай лабораториялык текшерүүдөн өткөрүш керек, кандай симптомдор болот, кандай дарылаш керек, ушулардын баардыгы ошол рамках клинического протокола жазылганда ошону менен иштедик да. Азыр эми болсо бул стационарный жатып дарылагандагы клиникалык протокол азыр биздин борбордо ошо амбулаторияда калыптандыруу процессине кайсыл маселелерди, кайсыл иштерди жүргүзүш керегин үй бүлөлүк дарыгерлерге атайын уже иштеп чыгып атабыз. Эч кандай мүчүлүштүктөр, мындай дары дармектердин жетишсиздиктери эч кандай болгон жок да. Эми бул мамлекеттик мекемеде, мамлекеттик бирок ошого карабай баягы көбүнчө 90-95% дарыларды бекер больницанын эсебинен борбордун эсебинен алып берип аттык. Анан кээ бирлер дарылар баягы жок болгондорун бирин серийин энаталар жардам берди да. Ошо аларга да рахмат. Анан баягы ооруган балдардын баары айыгып, азыр Кавасаки синдрому менен ооруп жаткан балдар жок экен да. Жок бар. Ооруган балдар айыгыптыр. Айыгып атат. Ооруп алып турукташып калды деп атасыз. Канча убакыт ооруйт экен ошондо? Эми ар кандай да бул эми баягы оорунун баланын акыбалына жараша да, иммунитетине жараша, анан кийин жана айтып атпайлыбы, көп органдар жабыркайт. Жабыркагандын деңгээлине жараша, мисалы жүрөк, кан тамыр оорулары абдан катуу жабыркап, катуу өзгөрүү болсо, аларды көбүрөөк дарылаш керек. Нерв системасында, ашказанында, ичегисинде, өпкөсүндө эгерде катуураак деңгээлдеги жабыркануу болсо, алар көбүрөөк дарылат. Эгерде жанагындай кабылдоонун негизинде бир алар жеңилирээк формасы менен кабылдаса, алар тез эле айыгып кетет. Жакшы экен. Өчүшү кандай болот агай? Айтып кетиш керек да, бул бир дагы бала ушу Кавасаки синдрому менен Кыргызстанда каза болгон жок да. Анан бул да Кудайга шүгүр деп коелу. Столдо да кагып коелу. Анан экинчиси бул жугуштуу оору эмес. Бул контагиозный эмес. Бул ошо жанагы вирустан кийин же болбосо катуу ооругандан кийин мурун 5-6 жыл мурунда болгон бизде бирин-экин. Ошодон кийин иммунный системасы жабыркап, катуу жабыркап туруп, анан кийин ошол башка органдардын жабыркоосуна алып келет да. Ошон үчүн мындан кээ бир балдар баягы жана коронавирустун инфекцияны жеңил формасы менен ооруп калышы мүмкүн. Ооруп, бирок ошо калыптануу процесси аягына чүйгүн жүрбөй же болбосо ошонун негизинде пайда болушу мүмкүн да. Ошодон кабылданып кетиши мүмкүн. Бирок жугуштуу эмес. Жугуштуу эмес. Муну анда ушул эле бүтүмгө токтолот экенбиз. Коронавирус менен ооруган балдар гана ооруйт экен, бул синдром менен. Бул эми синдром менен көбүнчө азыркы мына толкун Кавасаки коронавирус менен ооруган балдарга ооруп атат да. А так Кавасаки окшош синдром менен абдан катуу бактериальный сепсис деп коебуз. Же болбосо бир катуу оорудан кийин иммунитети абдан катуу жабыркап калса, ошолор да ооручу да. Айтып атпайм, мындан 5-6 жыл мурун бирде 1-2 бизде ушундай болгон случайлар. Алар дагы жакшы болуп кетишкен. Анан жанагы биринчи эле оорунун белгилери температура болуп чыкпайбы? Температура. Энелер билбей эле үйдө алып жатышы мүмкүн да, бул процесс жөн эле бир да депчи, грипп сыяктуу эле депчи, ошентип өөрчүп кетиши мүмкүн экен да. Мүмкүн, ошон үчүн айтып атпайлыбы? Эгерде бала шалдырап, дене табынын көпкө чейин кармалып, жогорку температурада, аппетити жоголуп, башы ооруп, мындай булчуңдар ооруп,
дене терисинде бир высыпаниялар болсо, ал сөзсүз жанагы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек да. Анан биринчи ошо үй бүлөлүк дарыгерлер текшерип көрүп, бүгүнкү күндө биздин региондогулар үй бүлөлүк дарыгерлерге дагы бул тууралуу толук информация бар. Анан алар дагы өздөрүнүн этабында текшерип мүмкүнчүлүгүндө. Анан эгерде жанагындай божомолдосо, ушул анда биякты көстө жиберет да, биздин борборго жиберишет. Анан коронавирус менен ооруган балдар белгилүү да эми, ошол убакта ооруду дегенчи. Ошолор сөзсүз түрдө Кавасаки менен ооруйт деген бүтүндө болобузбу же кандай? Абсолютно андай эмес. Кавасаки менен ооруган балдардын баардыгы оорубайт. Жанагы мен айтпадымбы, дүйнөлүк статистиканычы 0,5%-тен 2,5-ке чейинки ортосундагы ушундай бир процент балдар гана ооруйт да. Ошолор катуу процесс менен, катуу коронавирус менен инфекция ооруп калышы мүмкүн, ооруган. Алардын бир көйгөйлүү оорулары болуп калышы мүмкүн. Анан кийин алар ошодой инфекциядан кийин көпкө чейин баягы калыптануу процессин жүргүзүш керек эле. Ошо калыптануу процессине кайдыгер мамиле кылып коюшкан, же болбосо толук калыптануу процесси жүргөн эмес. Анан мынагу кыш убакта дагы бир кооптонуу пайда болуп атпайбы? Мынагу вирусный инфекция кошулат. Ал дагы ал баланын акыбалын оорлатып жиберет. Анан витаминдери дагы ошо кышкы убактарда уже акырындап азайып организмдечи, алар дагы неметет. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошо жанагындай коронавирус менен ооруган балдар толук кандуу калыптануу процессин врачтын көзөмөлүндө жүргүзүш керек.